Марк Цукерберг демилгечил ишкер, анын өмүр баяны жаштарды да, улуу муундарды да абдан кызыктырат. Анын аты дүйнөдөгү эң ири социалдык желилердин бири болгон Facebook менен байланышкан. Азыр анын колдонуучуларынын саны 2 миллиарддан ашты. Көпчүлүгү планетадагы эң бай адамдын кандай жашаганына кызыгышат. Марк Элион Цукерберг 1984 жылы 14 майда Нью-Йорктун сыртындагы Уайт Плинис шаарында еврей интеллигенттеринин үй бүлөсүндө туулган. Апасы психиатр, атасы тыш дарыгерлери болгон. Марктын улуу эжеси Ренди, алемий карындаштарынын аттары Ариэль жана Донна. Ал үй бүлөдө динди катуу кармоого тарбияланган, бирок эрежеге жеткенде динге ишенбеген атеист экенин жана иудаизм салттарын кармабай тургандыгын жарыялаган. Компьютерге кызыгуусу 10 жашында. Атасыга компьютерди белек кылып, компьютердеги Atari Basic жөнөкөй жана негизги программалоо тилин көрсөтүп бергенден кийин арткан. 1996 жылы 12 жашар Марк Цукерберг Сукнет деген ат менен үй бүлө мүчөлөрү локалдык желе боюнча кабарлаша ала турган өзүнүн биринчи толук кандуу программалык продукциясын түзгөн. 9 классында Цукерберг беделдүү мектептерден болуп программалоону, фехтованияны жана латын тилин үйрөтүүчү Phillips Exeter академиясына тапшырат. Дипломдогу иш үчүн ал интернет колдонуучулардын музыкалык табитин тааный турган Synapse программасын түзүп берген. Кийин аны Microsoft $2 миллион сатып алуу ниетин билдирет. Бирок Цукерберг шыктандыруу сатылбайт деп кызматташуудан да, сатуудан да баш тарткан. 2002 жылы бардык үчүн күтүлбөгөн жерден Марк Цукерберг Гарварддын психология факультетине тапшырат. Анын мындай чечимине апасы таасир эткен. Психология менен бирге ал программалоону да өркүндөтүп, өзүнүн программасын жаратуу максатында информатика боюнча кошумча курстарга бара баштайт. Университеттин 2 курсунда эле ал студенттер үчүн курс-меш программасын түзүп, ал аркылуу студенттер үйрөнгөн сабактары боюнча бири-бири менен тажрыйба бөлүшө алышкан. Марк Цукербергдин экинчи долбоору Facebook Facemash болгон. Ал Гарвардда окуган студенттердин жактырган сүрөттөрүнө, добуш берүүлөрүнө мүмкүндүк жараткан. Facemash программасынын камсыздоосунун негизинде Марк Цукерберг Facebook коммуникациялык байланыш шедеврин жаратып, социалдык желе аркылуу Гарвард студенттеринин жергиликтүү тармакта байланышын кеңейтет. Саналуу гана күндөрдөн кийин долбоор Гарвард кампусунун чегинен чыгып, Бостон, Нью-Йорк, Массачусетс жана Канададагы окуу жайлары кошулат. Көп өтпөй ага Стэнфорд жана Колумбия университеттери да кирген. Социалдык тармакта колдонуучулар өз барактарына илмий кызыкчылыктардан тартып гастрономиялык артыкчылыктарга чейин жайгаштырышкан. Натыйжада кыска убакыттын ичинде колдонуучулардын топтору пайда болуп, ал күн сайын кеңейе баштаган. Көп өтпөй Facebook'ты түзүүчү Марк Цукерберг долбоорду иштеп чыгуу үчүн көп каражат талап кылынаарын түшүнгөн. Ошондуктан ал Билл Гейтстен үлгү алып, Гарвардды таштап, ата-энеси окууга деп берген акчанын бардыгын $85 000 өзүнүн долбооруна жумшаган. 2004 жылы жайында программист Пало Альто шаарына көчүп келген. Мында өз долбоорун юридикалык жак катары каттатып, Facebook'тун башкы директору болуп дайындалган. Баса Марк Цукербергдин көзү түстү жакшы көрбөйт. Ал кызыл түс менен жашыл түстү анча ажырата албайт. Ошондуктан Facebook'тун логотипине көзү жакшы көрө турган көк түстү тандаган. Марк Цукербергдин жылызы 2007 жылы Microsoft долбоорду $15 миллиард баалап, компаниянын 1,16% үлүшүн $240 миллион сатып алганда жанды. 2008 жылы Дублинде компаниянын эл аралык штабын ачып, 2009 жылы эл алдында биринчи кирешесин жарыя кылат. Ошол күндөн тартып Facebook соц тармагы жаңы тиркемелерди түзүүнү каалагандар үчүн платформа коддорун ачты. Анын негизинде учурда сайтка күн сайын 140 жакын жаңы колдонмолор жүктөлөт. Facebook'ты университеттин жатаканасына койгондон 15 жылдан кийин тармактын колдонуучуларынын саны христианчылыкка ишенгендерден кем эмес эле. Ал Google, Amazon, Apple менен бирге интернетте үстөмдүк кылган 4 компаниянын курамына кирген. Facebook'тагы көптөгөн маалыматтарды жеке кызыкчылыктар үчүн колдонуу мүмкүндүктөрү жөнүндө көп жылдардан бери эле айтылып келе жаткан. 2016-2018 жылдары Facebook'тун колдонуучуларынан чыгып кеткен маалыматтар боюнча жаңжалда чыккан.
Социалдык тармактарда Атүгүл Элюмас өзүнүн жеке аккаунтун Facebook'tan, ошондой эле Tesla Vape'ин Tesvi'ден алып салды. Марк дайыма өзүн улуу адам болуу ыкмасы берилген көрүнүктүү личность катары эсептөөчү. Ал көптөгөн даанышмандар өзүнө окшоп ири шаарлардан анча алыс эмес буржуазиялык чөйрөдө өсүп, андан кийин ошол шаарларды ээлеп алганын байкаган. 2012-жылы Марк өзү көптөн бери сүйлөшүп жүргөн Кытай кызы Присцилла Чанга үйлөнгөн. Аны менен 2002-жылы Гарвардтагы студенттик кечеде таанышкан эле. 2015-жылдын аягында жубайлар Максима аттуу кыздуу болушат. Дагы 2 жылдан кийин жубайы миллиардерге экинчи кызын төрөп берген. Марк кызынын атын өзүнүн кумири болгон император Октавиан Августтун урматына Август деп коет. Марк император сыяктуу эле Facebook'тун жардамы менен улуу болгусу келет. Азыр Марк Цукерберг эң жаш доллар кармаган миллиардерлердин бири. Анын кирешеси саатына $1,700,000 түзөт. Программист планетадагы эң таасирдүү жана 40 жашка чейинки супер бизнесмен деген наамга ээ болду. Азыр анын байлыгы $72 миллиард ашат. Программист күндөлүк кийчү кийимдеринен джинсы менен боз түстөгү футболканы жактырат. Сырткы жөнөкөйлүгүнө карабастан ал дайыма өзгөрүүсүз кийип жүргөн боз футболкасы бир караганда байкала бербегени менен абдан кымбат мода үйлөрүндө тигилгендиктен баасы да өтө кымбат турат. Цукерберг анча кымбат эмес унааны жакшы көргөнү менен белгилүү. Анын Volkswagen Golf MK6 маркасындагы спорттук автоунаасы бар. Цукерберг бул автоунаанын бардык керектүү жабдуулары менен $30,000 сатып алган. Андан кийин Honda Fit Golf'тун да бир кыйла таң калыштуу тандоо. Бул бюджеттик автоунаанын жогорку ыңгайлуулуктары бар, же айдаганда рахат аласың деп саноого да болбойт. Acura TSX Premium класс. Бул унаа мурдагыларга караганда дурусураак көрүнөт, бирок баары бир миллиардер мине турган автоунаа эмес. Infiniti G Япониялык мыкты автоунаалардын бири. Бул унаанын коопсуздугу менен жайлуулугу абдан жогору болгону менен жолдогу көп унаалардан анча байкала бербейт. Цукербергдин автопаркындагы анча кымбат эмес автоунаалардын арасында бир супер автоунаасы бар. Ал Pagani Huayra. Мындай машиналардын баасы $1 миллиондон $2 миллион чейин турат. Жылына ушундай машиналардан болгону 20 даана гана чыгарылат. Бул унаалар миллиардерлер үчүн гана жасалат. Цукерберг экономдогонго көнө албаган бир нерсе бар. Бул кыймылсыз мүлк. Ал 2011-жылы Пало Альто шаарындагы Силиконовый өрөөнүнүн тарыхый борборунан $7 миллион үй сатып алган. Ал Facebook'тун штаб-квартирасынан Менло паркка чейин 10 мүнөттүк жол. Миллиардердин ак сарайында ашыкча кызматчысы да жок. Короодогу кызматтарды Морган Фримендин үнү менен жазылган электрондук программа аткарат. Анын үнү менен үйдөгү музыка жана жарыкты гана башкарбастан, алыстан туруп эле тосту бышырып алса да болот. Программанын прототиби Жарвис болуп калды. Темирден жасалган киши Тони Тартанын системасы. Кызык, ишкер өзүнүн өзгөрүп туруусу аркылуу жашоосунда эмнени жашыргысы келди экен? Үйүнүн айланасындагы кошуналарынын особняктарын $44 миллион коротуп сатып алыптыр. 2013-жылы Цукерберг Сан-Францискодон 4 кабаттуу таунхаусту $10 миллион алган. Ал эми 2014-жылы Марктын мүлктөрү Тынч океанда жайгашкан дагы бир нече объектлер менен толукталды. Гавайдагы Кауай аралына жайгашкан бул имараттардын баасы $100 миллион түзөт. Миллиардер сатып алган көпчүлүктөн оолак Тынч пляжынын жалпы аянты 300 гектардан ашат. Цукерберг бул жердин табигый сулуулугун сактап калуу үчүн алганын айткан. 3 жыл өткөндөн кийин Марк дагы 40 гектар жерди $50 миллион сатып алды. Андан сырткары миллиардер пляждын жанындагы Quayhat компаниясын $65 миллион алган. Анын территориясы 144 гектарга созулуп, 700 метрден ашуун аппак кумдуу пляжы да бар. Мындан сырткары Цукербергдин имбир, папайя жана башкаларды өстүргөн органикалык фирмасы да бар. Плантацияга 80 үйдө салууга уруксат берилген, бирок Марк бирөөнү гана курууну пландаган.
Балким бул абдан бекем корголгон, аянты 500 чарчы метрден ашкан заманбап сепил болот. 2018-жылы Цукерберг Калифорния штатынын четиндеги курорттук райондон Тахо көлүнө жакын жерден жалпы аянты $59 миллион болгон 2 особнякты сатып алды. Бирок миллионердин планы муну менен эле чектелген жок. Дагы бир кыймылсыз мүлктү сатып алуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Башка миллиардерлердей эле Марк Цукерберг да кайрымдуулук менен алектенет. Ал Билл Гейтс менен Уоррен Баффет чыгарган Белек берүү анты аттуу компаниянын катышуучусу. Бул компания жардамга муктаждар үчүн өздөрүнүн байлыгынын өтө чоң бөлүгүн бере турган дүйнөдөгү жеткен бай адамдардын башын бириктирет. Силер кандай ойлойсуңар? Марк Цукерберг дүйнөдөгү эң улуу адам боло алабы?